Мынакей достор, азыр жогорку лиганын экинчи оюну Ала Тоо жана Ынтымак командаларынын беттеши орун алат. Бул Б группасында жайгашкан. Бул жакта Ынтымак, Ала Тоо жана Жаш күч командалары Б группасынан орун алган. Азыр бул жогорку лиганын экинчи оюну. Мынакей башталуу алдында турат. Кудай буйруса, Ильяс Исанаман уулу Асман менен Акбар Иманбеков, Сахап, Шакирбек уулу Бообек, Нургашка, Алы Назаров, Пантера, Байыш Ниязов, Өзгөн, Мамасадык уулу Кимеле Мухаммед Садык, бул Көкмончок, Көкмон. Идрисов Санжар, кайсылап эле? Ураган, Манас Ниязов, Шторм, Медеш аталмаштыбы? Кайсылат? Туман. Кандай? Туман деген аргымак менен экен, мынакей. Жаңы аргымак экен. Мынакей достор, Ала Тоо командасы болуп кетти биз менен. Бул жакта Ынтымак командасынын жигиттери Эсен уулу Өмүрбек. Бул Франкел кайсылат? Фанат деген алмаштыбы? Нурболот уулу Елеман. Бул бүгүнгө баягы аттı? Алмашты. Аты эмне? Магнат деген аргымак менен чыккан экен. Мелисбек уулу Нуржан, бул Кара Куш. Аудасбек Мырзабек Аудасбек уулу. Бул жана Камбат, Камбат деген аргымак. Бул Райымберди, Жаңыбай уулу Райымберди, Тыта. Вулкан. Курамдан башкача көрдүк эле. Так, Илис уулу Кушчубай, бул Ахиллес менен. Данияр Искендеров чагылганды минген экен. Ерлан Төлөбеков. Ерлан. Бай. Бул да калбаштыр. Тойчу Коргонбаев. Бул Грозный. Буну алыстан тааныйт баары. Мына красавчик таандыңарбы? Аты жок. Аватар. Ратбек уулу Норус аватар менен. Сагынбек уулу Дастан. Дастан кайсыны миндиң? Тыты. Курамда мындай алмашты эле, алмашты минип чыкканар ба? Же курамда эле Тыты деп жүрөбү? Курамда эле Тыты деп жүрөбү. Өзүң өткөндө интервьюда чагылганды менен деп аттың эле? Баягы интервью алганда чагылганды менен деп аттың эле? Чагылган. Командада. Данияр көң алмашты. Жакшы. Мынакей достор, Ынтымак командасынын жигиттери болуп кетти биз менен. Азыр бул жакта Ташим Айлибашев менен Жоки Орозбаев капитандар улакты салмагын текшергени кетишти жаңы эле. Азыр улакты алып келет, Кудай буйруса. Осмотр, Дастан осмотр бүттү же молобу? Улакка эле кетишти. Осмотр бүтүптүр, демек командалардын баары дайын экен. Азыр улак келсе эле оюн башталат, Кудай буйруса. Ошол достор, ийгилик калып өтөлү. Эки командага тең. Бул Б группасы. Бул группада Жаш күч командасы дагы бар. Мынакей достор. Азыр улак келсе, улактын салмагын сурайбыз, канча килограмм болду экен деп. Себеби азыр эле Достук менен Кара Бура командаларынын беттешиндеги улак нормага ылайык 35 килограмм, 300 грамм кем 35 килограмм чыкты. Стандартка ылайык. Азыр Ала Тоо менен Ынтымак командасы канча улагы канча килограмм чыгат? Ошону көрөбүз. Азыр сурайбыз. Ошол достор, мынакей паровоз деген мондай болот. Салам алейкум жигиттер. Кандайсыңар? Оюндар кандай жүрүп атат? Жакшыбы? Жагып атабы жогорку лиганын оюндары? Баракелде. Кайсы командага болеть этип келдиңер? Ала Тоо. Мынакей достор, Лимузин деген аргымак бул. Болельщиктер. Биз бияктан Бекказын жана көрбөй калган экенбиз. Бекказ башка атты минген экен. Бекказ, ассалам алейкум. Кандай денсаулыктар, жакшыбы? Эмне ат алмаштыбы? Жок, аталмашты. Машыгуу да башка эле го? Жок, ушул эле. Бул эмне деген аргымак? Көкөмөрөн. Мурун кайсы командага ойногонбу же биринчи жолу? Жок, Ала Тоо жаңы тургенде Ташмайлы баштады. Эмес жакка улуктайды. Болду, эместедим. Биринчи курамда баягы Көкөмөрөн, Майлыбаш улук чапкан ата.
Жакшы. Бул ат универсал да негиз, Чабыл коргону баарына кетет. Баракелде. Ийгилик, Бекказы. Мынакей достор. Бекказыны көрбөй калдык эле бул жактан, азыр жаңы эле келген экен. Улак жигиттер улакты сагынган. Мынакей. Асқат Аскаров көрүнбөй атты эле, мынакей Асқат Аскаров да келип калган экен Трон менен. Мынакей Асқат Аскаров жаңы эле келди. Асқат, ассаламу алейкум. Кандай ден соолуктар? Жакшыбы? Трон кандай болуп атат? Табы жакшыбы? Баракелде. Мынакей Трон деген аргымак бул. Так, достор. Мынакей капитан келди, Жокер Розбаев. Азыр улак көрүнбөйт негедир. Улак келе ататында. Азыр улактын салмагын сурайбыз, канча килограмм чыккан. Мынакей калыс улакты алып келип атат. Калыс канча килограмм чыкты улак салмак? 34 килограмм экен. Демек, стандартка толук жооп берет. Жогорку лига үчүн 34 килограмм. Нормальный. Нормальный эмес, негизи жогорку лига үчүн 34 килограмм деген 35 бая стандартка ылайык болуш керек. Биринчи лига башка командалар болсо 5 килограммга чейин мүмкүн. Бирок жогорку лига үчүн стандартка кайрайла бар болот да, оюн стандартка ылайык болгону жакшы экен. Баарыңар басы, бала. Болай. Примай. Көшеге алып. Тайбек белән. Жок. Башка чолчу. Мынакей достор. Болай. Капитан Жокер Розбаев. Ассаламу алейкум. Даяр бар. Мынакей достор, бир өзгөчө баса белгилеп айтчу нерсе бар бул жерде. Себеби Ала Тоо жана Ынтымак командалары тарыхта биринчи жолу беттешип атат. Билбейсиң? Бул оюндагы Барбы? негизи эле Көкбөрүнүн тарыхындагы жаңылык. Буга чейин беттешкен эмес. Я. Сен Таулду айке берип атат? Жок, жанында жок. Баары жакшы керек. Достор. Азыр там бир круг айланып келсе, Кудай буйрса. Оюн башталат. Аттар дээрлик 80% эле ошол мурунку оюнда ойногон аттар экен. Болгону Ынтымак командасында биз бая машууда көргөн Франкел дагы бир батты көрүп атканбыз. Бир эки ат, по-моему. Башка аттар болуп чыкты ошондо. Мынакей. Шерой бул. Мынакей достор. Оюнчулар бияка жайылып кетти. Мынакей достор, калыстар трибунаны старт жакты бошотуп атат. Күйөрмандарды трибунага өтүп көргүлө депчи. Ага чейин оюнчулар жарымы биякта калды. Жарымы жайылып кетти. Аттарын бастырып кетти бияка. Бастырганда эми алыс кетпейт. Айландырып жүрөт да. Биякта Манас менен Нуржан сүйлөшүп баратат. Эл аман чөө.
Эки команданын тең формалары окшош. Бирөө ачык көк, бирөө ток көк. Аватар. Мынакей достор, калыстар келди. Азыр старт берет оюнга. Мынакей. Азыр башталат, Кудай буйрса. Кеттик биз дагы анда. Камерага тартып баштайлы. Мынакей.